Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сөз байлыкты өстүрүү рубрикасын уланта кетсек. Сабакты баштаарда айта кетчү нерсе, бул менин Instagram баракчама жана Telegram каналыма сөзсүз катталыңыздар. Анткени мен YouTube'дан караганда Telegram'да жана Instagram'да көбүрөөк отурам, ал жакта маалымат дагы көбүрөөк. Андан тышкары Instagram'га мен негизи эле билим жөнүндө, орус тили жөнүндө, жеке жашоом жөнүндө киргизсем, Telegram каналга болсо пайдалуу, кызыктуу кошумча маалымат жөнөтөм. Ал жактан биз сиздер менен пикирлешип, сүйлөшүп турсак болот. Сиздерге орус тили үйрөнгөн адамдарга дагы кошумча практика болот. Telegram ссылкамды дагы, Instagram ссылкамды дагы видеонун астына таштай кетем. Сөзсүз катталыңыздар. Бүгүнкү биринчи сөзүбүз путник. Путник бул жолоочу, жолдо бараткан адам, алыс жолго чыккан адам, кандайдыр бир көчөдө бараткан адам, жолдо бараткан адамдын баарын путник деп айтат. Мисалы, по дороге я встретил путника. Жолдон мен жолоочуга жолуктум. Кийинки сөзүбүз спутник. Байкасаңыздар, путник менен спутник эки сөз окшош экен, бирок мааниси бул сөздүн такыр башка. Мисалы, спутник деп жаныбызда бараткан адамды айтабыз. Мисалы, сиз бир жака баратсыз, жаныңызда дагы бир адам баратат, айырмасы жок, ким, мисалы, шериңизби, досуңузбу, ата-энеңизби, ошол жаныңыздагы адам сизге спутник болот. Жолдо чогуу барган адам, мисалы, жолго чогуу чыккан адам. Ушул адамды биз спутник деп айтабыз, Жолдо бирге баруучу, мисалы, сиз менен чогуу бир жака баратат, ал сиздин спутнигиңиз болот. Андан тышкары орусча айтканда переносное значение слова деген бар, кандайдыр бир башка мааниде айтсак, спутник деп биз биздин, мисалы, жаныбыздагы жубайыбызды же жолдошубузду айтабыз спутник деп. Биз менен кандайдыр бир өмүр бою бир жол менен бара турган адам, ошол адамды биз спутник по жизни деп айтабыз, мисалы. Андан тышкары мааниси бул астрономияда колдонулат. Мисалы, биз угуп калдык да, сиздер деле угуп калдыңыздар да, мисалы, ай жердин жолдошу, луна спутник Земли. Ошондой эле естественный жана искусственный спутниктер бар. Естественный спутник ошол ай, луна, космостогу бар планеталар, мисалы, бири-бирине спутник болот. Андан тышкары искусственный спутниктер бар, адамдар жасап космоско жөнөтөт. Бирок алар дагы спутник деп айтылат. Стадо. Бул сөздү биз көп колдонобуз, бирок маанисин түшүнбөгөн дагы адамдар көп экен. Стадо деген бул үйүр, бир коро, мал, топ. Например, колхозное стадо — колхоздун малы. Стадо коров — бир коро уй. Стадо диких уток — жаппай өрдөктөрдүн тобу. Акыркы сөз решение. Бул сөздүн дагы маанилери бар. Биз бул сөздү көп эле колдонобуз, бирок маанилерин толугу менен көп адам билбейт экен. Ошондуктан айта кетсем, биринчи мааниси бул чечүү, чыгаруу. Кыргыз тилинде решение деген сөз бүт маанилерде эле бирдей которулат, чечүү, чыгаруу деп. Бирок сүйлөмгө жараша мааниси ар кандай болот. Мисалы, биринчи мааниси бул решение задачи, мисалы, бул чечүү, чыгаруу. Мисалы, биться над решением задачи, эсепти чыгаруу үчүн аракеттенүү. Эсепти чыгарам деп баш катыруу. Милдетти чечүү үчүн аракеттенүү. Бул мисалда, бул мааниде решение деген сөз бул кандайдыр бир этиштей айтылат да. Мисалы, чыгаруу, эсепти чыгаруу үчүн аракеттенүү депчи. Экинчи мааниде болсо, бул решение задачи эсептин жобу чечилген маселе деп которулат. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта уже зататочтой айтылып жатат. Хотя сөздүн мааниси дагы бирдей эле, котормосу дагы бирдей эле, бирок айтылганда сүйлөмгө жараша мааниси өзгөрөт. Үчүнчү мааниси бул чечим, токтом. Орусча айтканда постановление.
Судебное решение – соттун чечими. По решению общего собрания – жалпы чогулуштун чечими боюнча. Принять решение – чечим кабыл алуу. И төртүнчү мааниси бул заключение, вывод. Чечим корутундуу жыйынтык. Прийти к решению – бир чечимге келүү, бир жыйынтыкка келүү. Сиздер бул сөз менен сүйлөм түзгөндө маанисин билиш үчүн биринчиден жалпы сүйлөмдүн маанисин караңыздар. Бир эле сөздүн маанисин караганда туура эмес чыгып калышы мүмкүн. Бүгүнкү сабакты көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Буюрса мындай рубрика боюнча сабактар көп чыгып турат. Кош калыңыздар.